иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү үйрөнүү үчүн алгач сөз байлыкты өстүрүп, тааным чөйрөбүздү кеңейтип алалы. Чтобы научиться вести дело производства на государственном языке, прежде всего нам следует совершенствовать свой словарный запас и расширить границы познания. Кыргыз элинин тарыхындагы өзгөчө документтер. Кыргыз элинин жазма маданиятында тамга же эн тамга деп аталган феномен өзгөчө орунду ээлейт. Уруунун же башка кишилер тобунун энчиндеги мүлктүн ээсин аныктаган символдук белгилер түрк-монгол тилдеринде тамга деп аталып, ал өтө баалуу тарыхый булак болуп саналат. Символические знаки, определяющие владельца родового имущества, в тюрко-монгольских языках назывались тамга, тавро, клеймо, печать и являлись особо ценным историческим источником. Эн тамгалар этногенезисти, этностук маданиятты иликтеп үйрөнүүдө. Ошондой эле тарыхый жазма булактар, жер суу, уруу-урук, эл аталыштары, элдик оозеки чыгарылган маалыматтары менен катар негизги булактардын бири болуп эсептелет. Символические фамильные родовые знаки Эн-тамга наравне с историческими письменными источниками, названиями географических объектов, родов и племен, этнонимов народов и наций, сведениями устного народного творчества являются одним из основных источников в исследовании этногенеза, истории этноса, этнической культуры. Манас эпосунун материалдарында айтсак, Сагынбай Орозбаковдун вариантында кыргыз кандарында өзгөчө тамга түшүрүлгөн мөөрдүн болгону минтип айтылат. Катчыга катын жаздырды, кандык мөөрүн бастырды. В материалах эпоса Манас, в частности, в варианте Сагынбая Орозбакова, изданного в 1980 году в городе Фрунзе, ныне Бишкек, наличие у кыргызских ханов печати с изображением особой тамги изображено следующими строками. Вторая книга, страница 78. Велели писцу письмо написать и ханскую печать поставить. Айтмакчы, заманбап орус тилиндеги таможня же бажы деген сөз биздин байыркы бабалардын алым, пошлина маанисин туюнткан тамга деген сөзүнөн алынган. Алгач таможня деп базардагы же жарманкедеги товарга алым, пошлина, алым салынган жер аталган. Кстати, современное русское слово «таможня» происходит от тюркского слова «тамга» в значении «пошлина». Вначале таможней называли место на рынке или ярмарке, где взыскивали пошлины, там жили товар. Кыргыздар тарых бетинде улуу кыргыз дөөлөтү деген аталыш менен калып, империялык формадагы мамлекет курган жана Орхон Енисей жазуусу деген жазууну жараткан эл. Кыргызы являются народом, которому удалось построить государство в имперской форме под названием Кыргызское великодержавие и творцом архонно-енисейской письменности. Кыргыз каганаты бул Барсбек каган тарабынан негизделип, 6-10 кылымдарда Түштүк Сибирь аймагында жашап, 840 жылы Чыгыш Теңир тоого же Чыгыш Тянь-Шанга чейин территориясын кеңейткен Энисайлык кыргыздардын мамлекети. Кыргызский каганат – это государство енисейских кыргызов, основанное Барсбек Каганом, существовавшее в период 6-10 веков на территории Южной Сибири, к 840 году расширилось до Восточного Тянь-Шаня. Кыргыз каганаты өз өнүгүүсүнүн ар кыл мезгилдеринде көз карандысыздыгын колдон алдырып турган. Кыргыз кагандыгын башкарган каган ажо статусуна ээ болгон. В различные периоды своего существования кыргызский каганат терял свою независимость. Каган, хан ханов кыргызского каганата имел статус аджо. 840 жылдан 925 жылга чейин кыргыз каганаты өз күч кубатынын туу чокусунда турган. Бул мезгил академик Василий Владимирович Бартоль тарабынан улуу кыргыз дөөлөтү деп аталган. С 840 по 925 года кыргызский каганат находился на пике своего могущества. Академиком Василием Владимировичем Бартольдом этот период назван Кыргызским великодержавием. Орхон Енисей жазуусу биздин замандагы 8-10 кылымдардагы түрк тилдери үчүн Борбор Азияда колдонулган жазуу. Архонно-енисейское письмо – это письменность, применявшаяся в Центральной Азии для записи на тюркских языках в 8-10 веках нашей эры. Орус тилинде Орхон Енисей жазуулары деген аталыш жазуу эстеликтери алгачкы жолу табылган төмөнкү аймактарга байланыштуу берилген. Орхон дарыясынын өрөөнү, экинчи түрк каганаты жана Енисей дарыясынын жогору жагы кыргыз каганаты.
Русское научное название Орхоно-Енисейское письмо дано по первым местам находок письменных памятников в долине реки Орхон, второй тюркский каганат, и верховьях реки Енисей, кыргызский каганат. Мурунку сабактарда айтылгандай, тарыхта кагазды алгачкы жолу Цай Лунь аттуу Кытай улутундагы адам 105-жылы ойлоп чыккан экен. Как было сказано на предыдущих уроках, бумагу изобрел в Китае примерно в 105 году Цай Лунь. Ал эми кыргыздардын тээ байыркы мезгилдерде эле оозеки чыгармачылыкка, ташка, кийизге, кагазга чагылып, ошондой эле күнүмдүк турмуш тиричиликке жуурулушуп калган өзгөчө китептери катары шарттуу түрдө таш китеби жана кийиз китеби деп аталган китептерди түшүнсө болот. В качестве особых книг кыргызов, которые отражены в устном народном творчестве, на камнях, на войлоке, на бумаге, в повседневной жизни, можно назвать Таш-китеп – каменная книга и Кийиз-китеп – войлочная книга. Таш китептин беттеринде калган документалдуу маалымат катары 732-жылы Күлтегинге арналып орнотулган таш эстеликтери, түрк тилдүү элдерге жоокер ата-бабаларынан өткөн ысым, даңк жана ар намыс иссиз жок болбосун деген аманат саптарды атоого болот. В качестве документальной информации, оставленной на страницах каменной книги, можно назвать большую надпись «Пусть имя, слава, честь, что к тюркам перешли от предков боевых, не сгинут без следа», оставленной на каменной стелле, установленной в 732 году в честь Күлтегина. Кийиз китептин элементтеринин бири болгон ак калпактын ар бир атрибуту, түсү, оюм чийими, формасы, аны кийген адамдын жаш курагы, социалдык абалы жана башка көп сандаган маалыматтарды берген өзгөчө мүнөздөгү паспорт болуп саналат. Ак калпак – один из элементов войлочной книги. Каждый атрибут ак калпака – цвет, орнамент, форма – создает особый паспорт, выдавая многообразную информацию о возрасте, социальном положении и так далее его владельца.